Саламатсыздарбы? Бул кайрылуум Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров мырзага. Урматтуу президент мырза, ушул азыркы аракеттеги жогорку кеңештин шайлоосунун алдында сиз кайрылуу жасап, бул шайлоо өзгөчө таза өтөт. Бийлик болгон кепилдикти баарын өзүнө алат. Мындай таза шайлоо өткөргөнгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Тарыхта болбогондой таза шайлоо өткөрөбүз деп айттыңыз эле. Ошондон уруксат этсеңиздер бир кичинекей үзүндү. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бийлик тарап таза шайлоо өткөргөнгө толук шарттарды түзүп бердик. Эми сиздер таза шайлап үйрөнүңүздөр. Добушуңуздарды сатпаңыздар. Мындан ары депутаттарды түздөн түз өзүңүздөрдүн араңыздардан шайлап аласыздар. Биз бийлик талапкерди эл өзү тандап алсын деп толук шарт түзүп бердик. Эми өзүңөр жаңылбай тандап алып, анан шайлаңыздар. Бул жолу чыныгы элдик өкүлдөрдү, өзүңөрдүн өкүлүңөрдү шайлайсыңар. Урматтуу президент, мен дагы сиздин айткандарыңызга ынанып, сиздин айткандарыңызды толугу менен колдоп, албетте толук кандуу ишенип, чынында эле бул шайлоо таза өтөт, акыйкаттуу өтөт. Бул шайлоодо чынында эле бийликтин тиешеси болбойт экен. Себеп дегенде менин президентим айтты деп, кайсы бир чоң себептердин бири дагы мен ушу шайлоого түрткөн, ушу сиздин кайрылууңуз, сиздин кепилдигиңиз, сиздин ушул сөздөрүңүз болду эле. Ага чейин албетте болуп аткан иш-чаралар дагы, бирок ошоки акыркы сиздин кайрылууңуз мага чоң ишеним берди эле. Эми мынакей сизди башка нерсеге көңүл бурайт. Мына жакын арада эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин белгилүү депутаты, депутат Айым Эльбира Сурабалдиева интервью берди. Интервьюда бул киши так гана ошол шайлоодо, так гана ошол мен катышкан шайлоо аймагында, 1-Май районундагы шайлоо аймагында болгон окуялар жөнүндө көп нерсени ачыктап айтты. Биринчи эпизодун караңыздар. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Шайлоо 30 ноябрда бүткөн. 3 күндөн кийин 3 декабрь болуш керек. Мени азаттыкка чакырышкан ошол күнү түштөн кийин шайлоонун жыйынтыгы боюнча интервью эмес, ошол подкаст неме болуп аткан, ошого келип кетиңиз деп эфирге. Барам деп макулдугумду берип, анан ошол эмеге парикмахерскийге барам да, укладка барам деп. Ошол парикмахерскийге барып, ошол ал жерде деген как раз Алкыс деген мастер башымды жууп, раковинада чачымды жууп жаткан кезде чалып калды да. Бирөө чалып, улам чалып атат, 7 пропущенный звонок келип атат. Анан биздин жогорку кеңештин куратору бар, УКМКда, ошол чалыптыр. Анан кайра мен чалдым, эмне болуп кетти десем, эми атынан атап, саламатсыңарбы, эмне болуп кетти десем, срочно сизди шеф чакырып атат деп. Мен парикмахерскийде, мен раковинада суу башы менен жатам. Азыр мен чуркап келе албайм. Срочно барам таштап кетсем, мен кыш, декабрь, чыксам я же нигде работаю, барбайм деп калдым да. Анан десем, болбой эле 15 пропущенный звонок да. Анан макул деп кыздарды чачтырып этип батырап калат деп, мен кечке деп анан чуркап бардым. Барсам, жаман ойын да. Менин тиги эски болгон болду, эски менен анча мынча ачкандар эми бүттү, мени чын эле мүмкүн жеңиш менен куттуктайм деп атабы деп, жаман ойын ошентип барбайм да. Мен күлүп чайнап эле кирдим. Анан кирсем эле
мындай стол эме совещательный кабинети бар экен. Кабинет эмес, совещательный кабинетке чыкты. Мен балдар киргизди, мен отурдум, анан өзү кирип келди. Анан кирип келгенде эле дароо ал биякта отурат, мен биякта отурам, маңдайында ал биякта отурат. Телефон коюп айтты да. Эльвира Жыргалбековна, мен дедикпи, президент менен сүйлөшүп келдим. Президент айтты, сиз менен сүйлөш деди. Биз сизге кылмыш иш козгоп атабыз. Мындай дароо эле келип ошентип айтып атпайбы. Мен маанайым мындай бетим бузулуп эле түшүнбөй калдым да. Эмнеге? Кечириз, Кудышач, эмнеге десем, сиз деген шайлоо убагында подкуп менен добуш алдыңыз дейт. Анан мен ачым келди, мен да мындай дароо жооп берем да. Ошол кезде сиздин бул кишиңиз, аларга акча бериптирсиз. Бетине айттым, сиз могу акча бериптирсиз, сиздин кишиңиз могу акча бериптирсиз. Ошол өзүнө ачык айттым да. Ал кишилер деген подкуп менен кармалбай, элдин баары билет. Канчадан акча булар да талапкерлерге акча бердиңиз деп атасыңар да? Да, ошол оппоненттерге мени аябай кыйнашты да. Урматтуу президент, бул жерде эки чоң олуттуу нерсе болуп атат. Биринчиден сиздин атыңыз аталып атат. Эльвира Жыргалбековнанын айтканы боюнча Ташиев сиздин атыңызды жамынып, сиздин атыңызга таянып, мен сүйлөшүп келдим президент менен деп, анан ушу жыйынтыгы мындай болду деп айткан эмес. Мен ойлойм, бул сөз текшериш керек. Себеп дегенде, бул сиздин атыңызды жамынып алып, шайлоого түзмө-түз Ташиев Камчы Кыдыршаевич кийлигишкен деген маалымат таркалууда. Экинчи маалымат, бул олуттуу маалымат. Эльвира Жыргалбековна, Эльвира айым айтып атат, өзү так кесе билгендей эле маалымат берип жатат. Ташиевдин өзүнүн атайын тарапташтары, өзүнүн мындайча айтканда талапкерлери болгон деп билдирип атат. Ошол талапкерлерине акча берген деп түзмө-түз көрсөтүп жатат. Эльвира айым көчөдө жүргөн адам эмес, бүгүнкү күндө бул барктуу элдин ынанымына ээ болгон, эл чындап эле муну колдогон, өзү принципиалдуу чындыкты айткан адам деп билебиз. Мен дагы так кана ошондой принципиалдуу адам деп билем. Демек, мен үчүн мисалы бул кишинин сөзүнө ишенбей коюу мындай эч бир күмөнүм дагы, эч бир негизим жок. Ошондуктан биринчи кезекте Эльвира айым ошо билет экенин, ошо подкуп боюнча, ошол акча берилгендиги боюнча билет экенин тастыктап жарыялап жатат. Бул текшерилиши керек деп ойлоймун. Ошол оппоненттерге мени аябай кыйнашты да. Мага каршы ошо бир кызды чыгарат, мурдагы кесиптешимди. Андан тышкары тиги дагы азыркы кесиптешим бир тиги менден улуураак киши шайлоодон өтүп келди. Анын баласы УКМКны шаарга которуштур. Шаарды УКМКны жетектеп, мен канча кишимди камашты эмес, 5-6 саат допрос кылышты. Канча кишини коркутушту, канча менин агитаторлорумду коркутуп үркүтүштү. Ал кишилердин баары тирүү, бар азыр. Урматтуу президент, өзүңүздөр көргөндөй эле Эльвира айым жөн гана түз мынакей буга бергенсиз акча деп түз гана көрсөтүп бетке айттым дебестен так кишилердин аттарын айтып жатат. Бул жерде айтып атат, менин каршылаштарым, менин оппоненттерим деп, ошол бир айым деп атын атабаганы менен биздин округда, биз чогуу чыккан аймакта эки эле айым бар болчу. Бирөө Эльвира Сурабалдиева, экинчи анын каршылаш оппоненти бул азыркы социалдык камсыздоо, эмгек жана миграция министринин орун басары Аида Исатбек кызы талапкерлигин койгон болчу. Бул киши оппоненти болгон. Демек, Эльвира айым жалгыз өзүнүн кыз каршылашы ошол киши жөнүндө айтып атат, мынакей кыз киши менин оппонентиме Ташиев акча берген деп көрсөтүп жатат. Андан тышкары мынакей көрсөтүп атат, башка улуураак, менден улуураак менин оппонентим деп. Мындан улуураак оппоненти ошол эле округдан чыккан Үмбеталы Кадыралиев. Ал Ташиевдин эң жакын досу. Керек болсо, бул киши баягы биздин спортчуларыбыз ийгиликке жетип атканда экөө Ташиев менен сүйлөшүп, Ташиев бул кишини досум деп айтканын биз баарыбыз бүт өлкө билебиз. Бул эң жакын досу Үмбеталы Кадыралиев жөнүндө
Эльвира айым айтып жатат. Дагы бир ошол эки Үмбеталы улуураак мен каршылашым деп айтканы, улуураак байке деп дагы бир белги берип атат. Анын баласы чынында эле ошол учурда УКМКнын жооптуу кызматкери болчу. Азыр ал киши кайсы жерде экенин билбейм, бирок УКМКнын жооптуу кызматкери болуп иштеп, ошол эки Үмбеталы Кадыралиев болгон. Буларга дагы Ташиев түзмө түз акча берген деп Эльвира айым түздөн түз ачыктан ачык эле көрсөтүп жатат. Анан ошондо отуруп сүйлөшүп атабыз да. Мен айтып атам, мен түшүнгөн жокмун. Эмнеге? Сиз кишилерге бердиңиз. А подкуп менин кабыл эткенминби? Давайте шайлоону жокко чыгаралы. Азыр 11 миңби, эгер могу подкуп жокко чыкса мен 20 миң алам деп туруп, мен да айтыша кеттим да. Аны ошентип 1 саатта кыш отурдук. Эмне шайлоо буга чейин 2 айдай уктабай жүрөбүз, шайлоодо жүрөбүз. Анан жеңиш эми билем, кимге мүмкүн бирөө деген ой, эл алдын ала эми баарыбызга түшүнчүбүз. Мен деле мүмкүн кичине сезип турганбыз, буйса деген эмгегим бар, эл бала айтып жакшылыкта мындай жакшы тарбия болуп жүрдүк да. Анан ошол сөзүнөн кийин мен аябай бир кызды эле ачуум келип карап туруп эле мындай аябай кызык экен да. Ошол туруп туруп ушундай ана сен амализ азыр штабыңды алып келебиз. Бир штабыңарда могу эжем иштейт, эжем сиңдим иштечү дедим. Бир тууган сиңдим штабта мен сиңдим, анан экөө эле жүрчү да, жакындарым. Туугандарым ишине иштеген эмес. Анан кызматкерлер ошол бир болгон 7 адам. Ошонун баарын чакырып алып тиги аз мен балдарга задание берем, алып келип баарын камагыла. Анан сизди да алмаш керек дейт. Не за что? Сиз подкуп кылгансыз. анан ачуум келди. Сиздин могу кишиңиз жанагы отурбайбы, тиги менин коллегам азыркы. Ага акча бериптирсиз. Тетиги магаш чыгарган кызга акча бериптирсиз. Моунда подкуп болду. Менде далилдери да баардыгы бар. Анан деген ушунча кылмыш иши козголду деп мен угуп аттым. Анан баарында эле ушул менин аркаман издеп жүрүптүрсүз. Именно мени аңдып. Урматтуу президент, өзүңүздөр көргөндөй, бул видеодо, бул үзүндүдө Эльвира айым далилдери бар экенин, дагы бир жолу өзүнүн каршылашы Айда Исатбек кызын мурунку каршылашым, мурунку кесиптешим, ошол учурдагы каршылашым деп дагы бир жолу белгилеп, ошол эле улуу кесиптешим деп Үмбеталы мырзаны дагы белгилеп, менин далилдерим бар деп, буга берген экенсиң, анын баарын мен билем деп, далилдери бар деп, азыр аракеттеги жогорку кеңештин бакыйган абройлуу депутаты, ошол округта чыккан киши айтып атат. Ошол жерде отуруп алып, келгиле анда шайлоону жокко чыгарып салалык, анда мындай боло турган болсо деп, УКМКнын төрагасы менен ошол жерде отуруп алып, 1-Май районунун шайлоо аймагынын тагдырын чечип отурушкандарын, талашып тартышып отургандарын так кесе айтып жатат. Керек болсо 1-Май районунун негизги жыйынтыгы ушу мен кошо чыккан аймактын жыйынтыгын ошо 1-Майдын жашоочулары, шайлоочулары аныктабастан эле ошол УКМКда отуруп алып, УКМКнын төрагасы, УКМКнын бир айрым жооптуу кызматкерлери чечкенин так кесе түз көрсөтүп айтып жатат. Эльвира айымга мен ишенем. Эми бул учурда өзү ошол жерде шайланып келген адам ушинтип айтып аткандан кийин, демек далилдердин баары бар. Анан буга кошумча дагы бир видеону көрсөтө кетейин. Бирок айтайын дегеним, араң эле Кудайдын колдосу менен, элдин колдосу менен өтүп келип алдым. Вообще списокто жок элем мен. Өтө турган списокто каралган эмесмин. Урматтуу президент, азыркы аракеттеги ишин жүргүзүп аткан жогорку кеңештин төрагасы дагы кыйыр түрдө айтып атат. Бул киши дагы 1-Май Бишкек шаарынын 1-Май районунун аймагында, шайлоо аймагында биз баарыбыз бирге талапкерликти койгонбуз. Бул киши айтып атат. Өтө турган тизмеде мен жок элем, араң өтүп келдим деп жатат. Демек, тизме болгон экен да. Бул киши дагы кайсы бир деңгээлде Эльвира Сурабалдиеванын сөздөрүн тастыктап кетип жатат. Ошондуктан, урматтуу президент, акыркы ушул шайлоо алдында айткан сөзүңүздү эске алып, Бул шайлоону калыс катары башынан аягына чейин жеке өзүм көзөмөлдөймүн. Эгер кайсы бир округда адилетсиз иштер жаралган болсо, Борбордук шайлоо комиссиясынын териштирүүлөрүнө жеке өзүм барып катышам, же комиссия түзүп, ишенимдүү кишилеримди жиберемин. Ар бир иштин жыйынтыгын калыс чыгарабыз. Сизден өтүнөрүм. Мен шайлоо учурунда дагы шайлоо бузулуп атат деп арызымды Борбордук шайлоо комиссиясына бергенмин. Ички иштер министрлигине да бергенмин.
ошол эле Үмбеталы мырзанын тарапташтары бузуп атат деп. Жанагы Ташиев акча берди деген адамдын талапкерлери да бузуп атат деп арыздар менен кайрылган. Эч жыйынтык чыккан эмес. Демек, эгерде Эльвира Сурабалдиеванын сөзүнө ишене турган болсок, менде ишенбей коюуга эч негизим жок. Анда ал жерде шайлоонун жыйынтыгын эл аныктабай эле ошол жерде УКМКнын төрагасы өзүнүн тарапташтары менен биргелешип аныктаган экен. Ушул маселени сиз өзүңүз айткандай эле тыкыр иликтеп берүүңүздөрдү, атайын кишиңиздерди жөнөтүп, атайын комиссия түзүп, атайын иликтөө кылып, ошонун жыйынтыгына чыгып берүүңүздү суранам. Ошол айткан сөзүңүздү, адилеттүүлүктү, ачыктыкты, таза шайлоону камсыз кылып берем деген сөзүңүздү аягына чейин чыгарып, ушундай чоң трибунадагы чоң адамдар ачыкка чыгып айтып аткандан кийин муну жөн койбойсуз деген үмүттөмүн. Мен бул кайрылуума дагы кошо, албетте өзүм каттарды дагы сиздин намыңызга дагы, укук коргоо органдарына дагы, Борбордук шайлоо комиссиясына дагы бир жолу бермекчимин. Рахмат.